Менин атым Гүлназ. Менин жөнүндө кызыктуу факт бул бокс менен машыгам, волейбол ойнойм жана сүрөт тартканды жакшы көрөм. Бокс катышасыңбы? Следующий вопрос. Көп сүйлөп салдым. Жок, болбойт агай. Крич болуп кетти. Всем привет! Бүгүн сиздер менен School Cup'та кыргызча подкаст. Сиздер менен Айганыш жана Гүлназ. Жана Ырыс келди. Бүгүнкү биздин темабыз бул акча жана кесип. Менин атым Гүлназ. Менин жөнүндө кызыктуу факт бул бокс менен машыгам, волейбол ойнойм жана сүрөт тартканды жакшы көрөм. Бокс катышасыңбы? Канча жылдан бери? 2. Волейболчу, волейбол. Волейбол мектептерде ойнойм. Дагы кайсы машыгам дедиң? Сүрөт менен? Жөн эле кызыкканым. Сүрөт тартасыңбы? Сон. Атаман талант калган. Сон. Жакшы. Дай. Менин атым Ырыс келди. Мен 17 жаштамын. Программистмин жана музыкага, футбол ойногонго кызыгам. Музыка кайсы түрүнө кызыгасың? Не музыкаларды Мен өзүм ырларды жазам, кстати. Анан кээде музыкаларды чыгарып турам. Кол чыгып коебуз. Менин атым Айганыш, мен 17 жаштамын. Торт жасаганды жакшы көрөм. Торттор жасайм и дагы бир факт, бул мен мектеп парламентинде иштейм. Ким болуп дебейсиңби? Ким болуп? Мен президентмин. Президент. Алтынчы мектеп гимназиясынын президенти мен болом. Жакшы. Ошондо бул мактанып салдыбы же факт айттыбы? Үй бүлөбүздө акча болгон мамиле, акчаны бизде атам табат дегендей. Ошол акчанын баары атамда турат, апамда турат. Ошо да эмне да айтса. Жакшы. Ошо акча барбы? Акча деп. Да, Гүлназ. Сиздердин оюңуздар. Биздин үйдө акчаны мамам кармаса керек. Анткени экөө тең табат, бирок мамам кармайт. Неге? Жөн эле. Ответ Мамам логичный. неме да? Математика. Сундукамда мындай кылып чалып. Бухгалтер дегенде, Бухгалтер. Жакшы. Биздин үй бүлөдө акчаны негизи экөө эле табат, мамам экөө тең чогуу табат, бирок акчаны азыр айтсам тарынып калат деп кой. Мен кармайм деп койсуң. Жок, акчаны папам кармайт. Кээде мамам да кармайт. Короче, ушундай да бизде. Сон. Үй бүлөдө бизде жок, ким кармайт, ким кармаса башкарчу болот, ушундай жок. Понятие андай жок да. Кармай беришет баары. Вот. Ошондо? Ошо. Ким кармайт? Экөө тең кармайт. Биз акчаны өзүбүз эле калтырабыз го дейм. Сенби? Неге өзүңө калтырасың? Неге дегенде атам өзү иштейт, апам дегендей. Үйгө бир нерсе алып келе бейсиңби? Үйгө чогуу алып келип турабыз деген. Да, Гүлназ. Мен иштегенде 30% атамдарга жөнөтүп турмакмын. Буйрса. Силер негизи иштеп көрдүңөр беле? Жардам бергенбиз. Не болуп иштедиңер деле, мисалы? Болот го подработка жайында, мисалы, окуучулар көп иштейт дегендей. Москвада эжеме жардам бергем. Кийим саткам. Менчи эң прям көп тапкан акча канча болду эле? Менде Ошол убакта. күнүнө 13 миңдик бир пальтону сатсам, ошонун жарым миң комок. Жакшы. Сон. Мен болсо дайыма үйгө алып келип турам. Жарымын алып келем, жарымын өзүм акча чогултуп анан катып коем да, ар кандай нерселерге колдоном. Анан жайында болсо мен болсо официант болуп иштегем. Шашлычный номер 1, всем привет. Вот ошол жакта иштегем. Анан жакшы эле иштедим, ровно 3 ай иштедим, жакшы таптым. Шүгүр, иши опыт алдым, көп кишилер менен тааныштым. Анан дагы ошо ар кандай иштерге барып турам. Барганда всегда дайыма бир нерсе алып келип турам. Бизде мындай да, мисалы, бизде мындай да, типа половина акчасынчы, мисалы, жөн эле алып келесиң да, мону таптым депчи. Менде болсо мен мындай бир нерсе сразу ошо ал акчама майлуу болсун деп, мындай папама мисалы бир нерсе керек болот, мамама бир нерсе керек болот, анан дайыма сүт менен нан алып турабыз да. Бир нерсе ким акча алып келсе, Неге сүт менен? Типа, сүт менен нан эң керектүү да. Үйдө дайыма болуш керек. Анан мен мындай чоң багет алабыз, же ушундай бир нерсе алабыз, анан сүт алып келем. Анан ар бирине инелерим көп, братишка, сестренкалар, анан ошолорго шоколад бир нерселерди алып келип турабыз. Но это очень редко бывает, конечно. Но бывает, да. Негизи биз
бири-бирибизден акча сурайбыз деле. Бирок акча берип керек болуп атса берип турабыз. Анан эсептешпейбиз да. Канча бир туугансың? Карыз болуп. Канча бир туугансың? Мен 5 бир тууганмын. Эң кичинеси менмин. Наоборот акчаны мага берет деп койсун. Эркеси сурбайбы? Анан Эркеси, кичүүсү, сулуусу. эң сулуусу. Давай. Анан ошо эгерде менден акча сурап кала турган болсо мен жөн эле берем. Карыз болуп, Карыз эмне болбайды. которбойсуң, Биз которбойбуз. Жок, процент кылып. Дагы которбодуңбу? Бүгүн 200 алдым, анан 500 кылып алып кеп бер деген жок бизде. Мындай, жөн эле берип турабыз дегендей. Силердечи? Сен канча бир туугансың? Мен 5 бир тууганмын, эң уусу мен болом. Анан бизде деле андай понятие жок, типа акча берип, бири-бирибизге карыз болуу деген жок да негизи элечи. Анан эгерде кээде болуп турат, жетпей калат, бир нерсе алайын десең, анан сурасаң берет. Биз негизи үй бүлөдө ушундайбыз да, короче, анамдай. Акча бер, анан сен карызсың деген жок бизде. Ошо. Ал эми мен 2 бир тууганмын. Менен кийин бир брачкам бар, ал 15 жашта, аты Байбол. Бизде акча сурагандар болот, конечно. Акча алып сураганда мен да берип эле, анан кийин кичине убакыт өткөндөн кийин эстетип тургандан кийин кандай айтсам, бир прикалывать этип сурап койсуң да. Анан акча жок десе, майлы дейсиң. Ошо? Жок, кошпойбуз. Алалазы. Бизде жеп атканыбыз карап турат деп койсун. Жок, негизи барганда, чогуу барганда шаурмага эгерде анда акча жок болуп калган болсо, биз төлөп турабыз. Кийин акчасы болгондо берет дегендей. Мен сен. Сен алып бербейсиң, ишин өзүң үчүн. Менде болсо, мисалы, мен ага ситуацияга деле карайм. Мисалы, мен деле акчага мындай серьезный мамиледемин да. Мындай мага жакпайт. Мен бирөөгө карыз болгон жакпайт, анан ал киши мага карыз болгон мага эч качан жакпайт да. Мындай мен свободный жүрүшүм керек. Мен карыз болуп эч качан жүрө албаймын. И мага мындай адамдар жакпайт. Безответственный деп коет го. Акчаны алат, аны кайра кайтарбайт. Көпкө созо берет. Мне это бесит да, личночи. Эмирлан, задолбал. Кол каяктан келди? Майлы. Вот, ошондой болот да. Анан эгерде ситуация карашайм, бул жакшы жетпейт, конечно, кошуп турам. Бирок анан мисалы адамдар болот го, мындай акча котордуң да. Ой, мисалы акчаң жетпей калды, анан тиги кошуп турду, анан кайра мисалы акча бер дейт да тигичи. Мисалы мен болсом мындай кайра акчаны кайтар, анан мынт деп карабайм да. Эгерде мындай көрүнүп турат, мындай кыйналып турат, эметип турат, мен акчанан да сурабайм деле да. Эгерде мындай реально жакшынакай эле жүрүп, калп эле акчаны жмот болуп бербей турсаң, анда конечно урушуп кетесиң. Мен аябай жаман деп койгула акча үчүн. Ошо бүт нерсени акча бузуп кетет, Акча бузуп кетет. Баарын бузат, достукту дагы, сүйүүнү дагы деп. Майлы. Давай. Ал мен мындай акча кошуп турганда кошуп бере алам да. Бирок мындай бир убакыттар болот, бир моменттер, ошондо кандай айтсам, достукту мындай акча менен баалабайм да. Акча болсо берип турам, жок болсо жок дейм да, чын айтам да. Анан мен мындай бир Тукмок лицейинде иштейин дейм да. Окуп жүргөндө мен болсоң курут сатчумун да, үйдөн алып келип. Курутумда акча керек да. Аны курут сатып, кандай айтсам, адамдын совестине кылып мындай карап берет элем да акчанычы. Эки курут сатып, аны болсо мындай 2 курутта 50 сомго или там бир курут чоң курут болсо 50 сомго кылып сатат элем. Анан кийин ошо куруту бергенден кийин акчаны кийин берем дейт эле да. Анан кийин мындай эсиңде да, кайсы адамга эмнени сатканың. Анан кийин мындай жаза турган бир кызым бар болчу. Жазып, канча курут кетти, канча сом болду деп жазат. Бухгалтериңби? Чын айтам. Мектепте эле бизнес башталып. Чын айтам. Анан кийин ошол адамдар мына качып баштайт да, мындай серьезный эле айттым, качып баштайт, мына көзүң мынтип өтүп кетет, мындай турсаң мындайынан кетип калат, мындай. Ошону бесит да реально. Коридордон көрүп куруттун акчасын. Бирок адамдын совестине калат. Ошончо общение дагы бүтүп калат. Ошонусу жаман. Мага негизи Кыргызстанда болсо эгер 80 000 жетмек бир айга. 80? 80 000. Мен жашыма. Эгер мен азыр жашым 25 же 30 болсо, анда примерно бир 150 000 200 000 тегине жетмек. Много просишь? Мальчик. Канча сурайын ага? Мен мисалы 50 десем болот. Университет бүтөбүз да. Ой, школдочу мисалы университетке тапшырып, ары бери иштеп калсам, мага 50 000 жетмек. Среднем это. Ну, конечно, хотелось бы больше, но всегда хочется. А так, конечно, 50 эле жетмек деп койгула. Негизи акча жетпейт да эч кимге.
акча чын эч качан жетпейт. 200 миңди айтып кое бересиң, анан 200 миң деле бир жака кетип калат да. Анан чачып ма бир 400 миң болсо депчи. 400 миң берип кала турган болсо 400 миңге жетпей калат экен. 600 миң берсе депчи. Анан 600 миң берип баштайт да. Кудайдын буйругу мененчи. Анан 600 миңде жетпей атат ошо 1 миллион болсо айлыгым депчи. Ушундай. Негизи адам баласы ыраазы болбойт го. Сагачы Гүлназ? Мага университетте окуп жүргөндө 70 миң жетсе керек. Анткени мен үйгө дагы мындай кичине подарка ардыганга, өзүмө дагы мындай кийинип жакшынакай жүргөн, тамак ашка жана квартирама төлөнгө мындай жетмек да. Анда мен да кошуп коеюн, кичине 50 чот аз болуп калды. Реально поздравление. 70 макул, нормально. 70. Кызга нормально 70. 80 миңден 150 миңге чейин жакшы айлык негизи. 20дан 25 жашка чейин. Биздин курагыбызда азыр 17дебиз, 20 жашка чейин примерно бир 60 миңден 100 миңге чейин тегереги дегендейчи. Да. Бирок в среднем Кыргызстанда азыркы мындай бир айда жашай турган орточо айлык бул 7 миң экен да. 7 миңге мындай эч ким эч нерсе жашай албайт. Азыр еще продукттун баары кымбат атат. Эмнени карап атат өкмөт деп айта турган сөздөр аябай көп. Политика өтпөйбүз. Айта берет да мындай, программисттердин айлыгы көп депчи. Аларды уккан жаштар мисалы үчүн программистке бара берет да, айлыгы көп экен депчи. Смело эле программист болуп кетем депчи. Бирок андай эмес. Программисттерге мындай кандай айтсам, негизи иштегендечи программисттердин да башы жеткенге гана чыгарганда, мындай мээң иштесе гана боло аласың программист дегендейчи. Оңой жолу жок. Ар бир жумуштун ар кандай кыйынчылыгы бар дегендейчи. Эгерде программа сен мээң жете турган болсо, значит сен программист боло аласың. Бирөө акчасы көп экен десе эле барып ошол жака программист болом деп кетип барсаң, сенин колуңан келбесе, сен эч кандай программист боло албайсың да. Ошон үчүн өзүң кызыккан, өзүң мындай интересоваться эткен жумуштарга барып иштесең, ошонун үзүрүн көрө аласың деп ойлойм. Мен оюмча деген, мисалы Кыргызстандарда акчага карабаш керек. Мындай ойлогондо азыр акчага карабаган деле окуучу болбойт да, өспүрүм болбойт андай. Дайым акчага караш керек деп деле айта албайм. Мисалы уборщик болсоң деле, мисалы сага айлык акы төлөп атабы, болду, ошого ыраазы болуп жашай бериш керек деп ойлойм да. Анан мындай акчага карап барып, мисалы болот да, сага ал жумуш жакпайт, бирок ал көп табайт. Анан сен кантип иштеп каласың, болбойт да андай. Мисалы сага жакпаган жумуш болсо, анан прикиньте, сага 150 миң төлөт, бирок сага жакпай атат. Бирок сага жаккан жумушка барып азыраак айлык алсаң, сен анда жашооң кандай болот анда? Анда мисалы карагыла, мисалы сага жаккан жумуш болуп, бирок айлык аз болсо, сен аванс сурайсың, дагы зарплата сурайсың. Мен жакшы иштеп атам, потому что ал жумуш сага жагат да өзүңө. Жо негизи айлыгын азайтып берип коюш мүмкүн да, эгерде жакшы жумуш болсо, тандап бара алсаң. Мисалы үчүн азыр эме маянасы жакшы, бирок ал жумуш сага жакпаса, кандай болуп коет? Мисалы монда бир нерсе бар го. Мотивационный бир роликчи. Бир кыз, короче, барат экен, машинасын оңдотуп барат экен стого барганда, ал жакта болсо эмеге машинасын 10 миңге эле баалайт экен. Анан кайра бир башка жакка барат экен. Башка жакка бараса, ал жакка 100 миң деп баалайт экен. Вот ошондой эле да, жумушта делечи. Мисалы сен жумушуңду бир жак балким баалайт, бир жак баалабайт, ошондой да. Анан жашоодо ар кандай жашоодо ар кандай случайлар болот да. Анан мисалы жакшы жакка барасың, конечно. Эгер сен жумуш жагып атса, сен аны, конечно, жакшы мындай эметесиң да. Вот жакпаган жумушту мен вообще жизнь кылбайм да. Даже үйдөн деле. Ошондой. Мисалы силерге пол жуган жагабы? Жагабы. Кечирип коет. Жок. Эмнеге пол жуган? Мисалы айтам да, кыздарга мисал келтирип атам. Үйдө боло турган нерсени келтирип атам. Мисалы сага үйдөн бир нерсе жакпайбы кылган? Болуп турат. Болуп турат. Сен кыласыңбы аны? Жок. Кыйналып калабыз да. Жаман көрүппү? Тулдун да кылбайм. Мен болсо ошон тултуңда параң кылам, бирок андай нерсе кылбаш керек. Жакпайт деле сразу айтып кылбай эле коюш керек. Вот жаккан нерсе мен с удовольствием кылам да. Сурообуз кандай эле? Кесипти тандаганда акча майне бериш керекпи, бербеш керек? Бирок мындай кесипке кетип аткан акчасын карайсың, по-любому карайсың. Ким болуп иштейсиң, жана акчасы канча. Бирок ошону прям эксперт болсоң, анын нормально акча табасың да. Илимдүү адам болуш керек экен, атам айтчу эле. Илимдүү болсоң, жана ошол илимиңи мындай адамдар өзүң сени уже чакырып башташат, сен аны билесиң, давай сен аны кыл. Бирок мен мындай мечтам жөнүндө айта кетсем, мен Кыргызстандагы адамдарга иш бергим келет да. Ошондуктан азыр ошол
Өзүң Багытта кетип бардасың, Өзүң бирок иштеген. Бирок иштегенди мындай өлө жаман көрөм. Мен да Кошуп албайм да. Мен да бирок иштеген аябай жаман көрөм. Мен наоборот бирөөнү иштетишим керек да. Бирөөнүн үстүндө туруп. Сага иштейм деген адамдар сага иштегиси келбесе чоң. Мен иштеп турам да. Бергел. Мен азыр деле учурда иштейм, бирок азыр мен профессиям боюнча программисттикке окуп жатам. Кудай буйрса, программист болгонго аракеттемин дегендей. Гүлназ. Мен бизнес управленияны тандадым. Менеджер. Менеджмент. Мен болсо башында дагы ушундай нерселерди ойлоп жүргөм, типа организованный жакты, менеджмент, ушундай управление жакты. Бирок андан кийин мен ойлоп көрдүм, мисалы мен айтып кеткен эле баягы торт жасаган, негизи кухняга жакынмын, ошол себептен мен технологду, точнее не технолог, а не деп коет, пищевой инженерияны тандадым. Инженер болом, пищевой. Вот. Анан бирок мен дагы ар кандай эмелерим бар, конечно, кесиптерим да, хобби, ошолорду анан мынтип эметип кетем да, өздөштүрүп кетем. А так главный менин профессиям ошол болот. Ушул жерде мен да бир нерсени кошуп кетейин дедим эле. Мен өзү спортко аябай кызыгам да. Мындай спортко, кандай десем, спорт мына, скажем, волейбол. Сен спортты сүйөсүң. Ооба. Волейбол ойноп атканда өзүмү жоготуп эм да, потому что прям канча саат өтүп кеткеним мындай уже белгисиз болуп калат да. Анан ошол волейбол менен заниматься этейин десем, же бокс менен мындай бокс менен кетейин десем, то киреше аз болот туурабы. Ошондуктан мындай алдымда эле калып калат. Анткени ушул жерде эле акча мамилеси ушул жерде дагы такалат. Такалгандан кийин анын по-любому артта калат. Ошо хоббиң, жакшы көргөн нерсең бар, артта калат. Анан уже өзүң мындай дагы skills деп коет го. Ошону өөрчүтүп, дагы да аны өөрчүтүп, анан кийин специалист болосуң. Ошондо акча көп болот. Көз караштар эми ар кимге ар кандай. Кыргызстандагы төлөп берген айлык жакпаса, кетип калышып атат да. Россияга көбүнчөсү бизде азыр Россияга кетишет да. Россияга кетти десе уже жанында ойлор мигранттар жана жумуштар ойго келе турган болуп калды азыр. Мисалы үчүн жана стройка, курьер, бүт ошол жактагы пол жууган дегендейчи сен айткандай. Европага кетти десең, анда значит бир жакшы иштейиште окшойт депчи. Бирок ошондой эле негизичи. Бирок негизи өзүң жериңен өткөн нерсе жок. Кыргызстанда эгер сен Кыргызстанда ошондой башың иштесе, Кыргызстанда деле ошол Европадагыдай акча таба аласың деп ойлойм. Силер? Менин оюмча, азыр реально вот мигранттар көбөйүп кетти да. Анткени ар кими мындай Кыргызстанда иш жок. Вот вообще жок иш. Бирок алар ошол Европа деп, Англия деп кетип калышат. Анткени аякта по-любому аякта и расход көп, и ошол доход менен санаганда эле, бирок Кыргызстандагы ошол эле акчаны алышат. Менин оюмча, чет өлкөдө иштеш керек, там 2 жыл, 1 жылда, и ошол эле иштеген жериңи ошол сен билип жана опыт аласың да, ошону алып келип Кыргызстандан өнүктүрүш керек деп ойлойм. Идея мощный экен дегиле. Короче, эмне кылыш керек? Короче. Менин оюмча болсо, күлбөй атасың. Кыскача айтканда, менин оюмча, иштейм деген, окуйм деген адам өзү Кыргызстанда эле калып иштеп өнүгүп кетсе болот да. Не обязательно там куда-то ездить, бир жака барып анан мен окуп келдим, мен иштеп келдим депчи. Эми ал ар бир кишинин прям эмеси боюнча, ою боюнча. Бирок мисалы менин оюма караганда, мен мисалы Кыргызстанда деле өзүм бутка туруп кетмекмин деп айта аламын да. Вот. А так, конечно, башка да мамлекеттерге барып, көрүп, алар жактарында кандай нерселер бар, эмне бар, кыдырып көрүп келген, это себе же плюс деген. Путешествие. Да. А так вот мен Кыргызстанда эле калмакмын. Орган сатыш керек. Кыргызстанда негизи көп жумуштар бар да, негизи бутка туруп кетен. Дордойго барасың да, уже 2 контейнерди аласың да, уже бутка турдуң да. 2 контейнерди алыш үчүн да акча керек. 570 айда депчи. $2000. $2000 и то минимум. Негизи ошо дордойдо иштегендер эле байып жатып калышат деп угам негизи. Евразия. Азыр соода боюнча мындай Wildberries дегендер чыгып атат го. Кытайдан товарды заказ берип, Пиндодо эле.
Пиндада. Ошол жактан заказ Байер беришип, болуппу? сатышып, ар кандай магазин, интернет магазиндерди ачып, ошондой ар кандай бизнес менен кетишип атат да. Эгерде госкө иштейм десең, сен андай күчтүү, андай чоң суммада акча таба албайсың деп ойлойм. Ошол жеке бизнес, азыр жеке бизнес менен кеткен адамдар уже өнүгүп деген көп акча табышат деп ойлойм Кыргызстанда. Жеке бизнес менен болуп кетишти. Нокаттыктар айтмакчы койсун. Давай. Мен ойлойм, Камай? ойлойм да. Мен оюмча негизи көп эле жерден акча тапса болот. Мындай независимо да каяктан. Эгерде сен ошону жакшы өздөштүрүп кетсең, сен акча өзү эле келе берет дегендей. Акча сени сүйөт, сен акчаны сүйөсүң. Акча мен сүйбөйм. Мен сүйөм. Вот. Менин оюмча, азыр агрономия аябай өнүгүп атат. Мындай жер сатып алсаң, ошол жерди бир нерсе айдап, анан өзүң производствоңду башlasаң, Дыйганчылык. тоже жакшы. Да, дыйганчылык иштери. Дыйганчылык. Да, кандай бар? Бирок ал кара жумушка кирип кетет да. Сен бирөөдүн аймагында өзүң жериң болсо, арендовать этсең деле мындай аябай көп деле болот. Да. Арендовать этип ушул Да. Например, Азыр- клубника эккиле. Кечирим сурайм, азыр эме мындай нерселер көбөйүп кетти. 3-төн 4төн квартира алат экен дагы. Уже Сдает. берип коет экен да. Да. Анан айына ошол 30 000 алып, үйүндө жата берет экен дегендейчи. Ошо. Кыргыз элине таң калам да. Эме могу той өткөрөт да. Тойду кредитке өткөрөт да. Анан кийин ошол эме типа менин туугандарым сөз кылат. Мен могу кудан бир нерсе деп айтат, могу эжем монтип айтат депчи. Элим эмне дейт? Элим эмне дейт деп жашашат да. Негизи ошол той үчүн кредит алып, анан кийин дагы артынан төлөп, өмүрүнүн акырына чейин ошо кредит өтүп кетет да. Ошо бир той өткөрөм депчи. Башка адамдарга караганда менин тоюм өзгөчө болуш керек депчи. Негизи ошол кредит албай эле койгула, кредит арам дегендей. Кредитти сунуштабайбыз баарыбыз. Болушунча өзүңөрдүн мээңерди иштетип, болушунча эме ар кандай варианттар бар кредиттен башка деле. Ошол кредитти биз сунуштабайбыз. Ошол кредит бул динде арам нерсе. Сен канча кредитиң бар? Бизде спойлер, бизде деген TikTok'ка кирсеңер 11A64 деп жазсаңар, биздин видеолор чыгат. Ошол жакта эң самый популярный биздин видеобуз бул Рыскелдин приколу. Акта Медина менен айтылып кеткендей эле, мен кредити бар кыздарды албайм деген сөз бар. Ошону видеого ссылка калтырып коебуз, көрүп койгула. Биринчи очередь могул жерди таштап чыгып кетебиз. Сиздерди ойлобойбуз. Тааныбайбыз. Видео ошол бойдон өчөт да. Сиз эмне кылмаксыз? Мен болсо көп менин мечталарым бар. Ошо мечталарды сразу аткарып тарс бүтүрүп салмакмын. Кредит жапмакмын. Жок. Мен көп мечталарым бар да. Ошолорду алып сатып, ошентип бизнес-вумен болуп кетем. Бизнес-вумен. Анан үй бүлөгү дегендей. Менде миллион сом болгондо, мен инвестиция кылмакмын, ошо акчаны көбөйтмөкмүн. Кандай жол менен дегенде, депозит. Депозит деген эмне? Короче, акча бересиң, анан кийин 3 жыл 4 жылдан кийин көбөйөт акчаң. Банкка в общем, жарымын ошо именно жана айтып кеткен агрохимияга, агрономияга салмакмын. Аны өстүрүп алып, анан кийин уже өзүмдүн производствомду баштамакмын. Анан ошону көбөйтүп, жана немелерди, рабочийлерди таап, ошону терип сата тургандарды таап, жана ошолорго акча бермекмин, зарплата. Негизи мен булар экөөнүн тең эме жалган айтып атат деп ойлоп атам да. Булар өзүнчө иш кылабыз, инвестиция жасайбыз депчи. Негизи эшикке чыгып бир тамак плотно тамак жемекси керек, биринчи очередь. Анан кийин өзүңөр качат, мисалы үчүн эме клубтарга бармаксыңар, ошол жерден чын айтыш керек да, эми негизи да. Жок, сен бармаксың. Жок, негизи айтам. Биз айтам. жаман кыз эмеспиз. Тичи. Азыр бирөө чалып калды. Мен бербейт болчумун. Реально, потому что себеби деген мен ошол 1 миллион сомду андан көрө ошол даже үй бүлө, мисалы туугандар көп да эми, конечно, любой эле туугандар деген группа болот го, ошондой эле билип алып сураса мен бербейт болчумун. Реально айтып атам, таарынбагыла. Биринчи мен оюмча ойлонуш керек. Могул акчаны эмне кылабыз? Кандай кайсыл жакка кетирсек туура чечим болот? Кайсыл жакка кетирип салсак туура эмес болот деп
сүйлөшүп алып жыйынтыкка келип анан кийин акчаны бөлүштүрсө болот. Эми баарын өзүңө кылдырбайсың да. Сен бермек белең. Эгер срочно керек болуп атса берип турмакмын десем болот. Өзүм үй бүлөм жана туугандарым экен дейм да. Акчаң болсо калтаңда, талтаңда да талтаңда. Вот, короче, В общем, акча албагыла. Неге? Мен акчаны эчимге бербейм. менин акчасын алгыла. Кредит албагыла, акчага бекем болгула. Жаштарга сунушум, акча бул дүйнөдө эч нерсени чечпейт. Чечет. Баарыбыз бирдейбиз. Акча бул силердин бир нерсеңерди эч качан өзгөртүп койбойт. Жөн эле акчаңар бар болсо деле, жок болсо деле адам бойдон калгыла. Адам бойдон калгыла. Адам бойдон калгыла. Всё. Ырыс келди дей. С вами были Ырыс келди и Жана Гүлназ. Айганыш, Гүлназ. Айганыш и Гүлназ. Кийинки подкастка чейин Сак саламатта саламатта болуңуздар. Андан ары Goodbye. абарайы деп. Всем пока. Минута молчания. На пародию сейчас. Пародия кылабыз. Давай, пародия кылсачы. Неге? Давай жөн эле мен. Пародия эмне кереги бар? Кой, Мен акча жөнүндө. мимоза. Азыр бир креативный бир нерсе ойлоп алып, акча менен коштошуш үчүн. Эй. Болду уже. Ой, тур дедим. Мимозаны турап салайын. Мимоза. Билбейсиңби? Биз агай жана бар го. Причем Менин күлгөнүмдүчү мисалы, жанта күлөтөм. Мен күлгөндө булар мимозага окшоштурсат экен да. Ошону турап берейин да. Багдалетик. Биз чыгып кетели. Койдой. Багдалетик. Бир пародия. Баке. Кеспеңиз, калтырбагыла.